Пайғамбарымыз айтады: "Ман усиба би мусибатин фи малихи ва жасадихи ва катамаха ва лам яшкуха илан нас кана хаққан алаллахи ан яғфира лаху." Қайсы бір адамның башына сыну түссе, бәлки ауырып қалды, башқа болды, саудасында, башқа нәрсесінде, аны жөн эле адамдарға арызданып айтпаса, жашырған болса, бір ғана намаз менен, сабырдуулық менен Алладан сұраса, Алла Таала сөз берді, анын күнөөсүн кечирем деп дейт. Анын күнөөсүн Алла Таала кечирет дейт. Эгер чыныгы мына ушундай сабырдуулукту кылса. Пайгамбарыбыз бир ооруну зиярат кылат сахабалардан. Аны барып зиярат кылганда, чындыгында ошол ооруга сабырдуулук кылып жатканын көрүп, пайгамбарыбыз сүйүнчүлөйт. Айтат, Алла Таала мындай деп айтат: "Хия нари усаллитуха ала абдил муъмин." Жанагы ооруган адамга айтып атат экен, пайгамбарга сабырдууга. Алла Таала мындай деп айтат: "Бул оору деле менин бир тозогумдун бир бөлүгү, отум. Аны бул дүйнөдө бир момун мусулманга беремин, сыноо катары. Литакуна хаззуху минан нари яумал кияма." Ошол кыяматтагы тозоктогу оттун ордуна бейишке болгон үлүшү болсун деп дейт. Ошондон бир аз ооруп калсак, Алладан деп сабыр кылып коюшубуз керек экен. Ошонун ордуна кыйналганыбызды, эми кыйналып атабыз да, грипп болуп кыйналып атабыз, башка болуп ооруп кыйналып атабыз. Ошол сабырдуулуктун ордуна Аллах субханаху ва таала бейиштен орун берет дейт. Бейиштен орун берет дейт. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбызга бир аял келет. Ал жадан биздеги талма оорусу бар. Ошо талма оорусу менен ооруйт экен. Анан пайгамбарыбыз айтат экен: "Я Расулалла, мага дуа кылыңчы, мен ушул оорудан айыгайын" дейт. Себеби бул аял айтат, баягы талма оору кармагында жыгылып калат экен да. Жыгылып калганда баягы көйнөктөр көтөрүлүп, ауратым көрүнүп калат. Өзүм көрүнбөй билбей калам. Уят болуп калышым мүмкүн. Бата кылыңызчы, мен айыгып кетейин ушунан дейт. Пайгамбарыбыз айтат ошондо: "Иншити сабарти валекил жанна." Эгер кааласаң, сабыр кылсаң, сабыр кыла бер, ордуна Алла Таала сага бейиш берет дейт. Бейиш менен сыйлайт. Кааласаң дауту, дуа кыламын, Алла Таала шифасын берет деди. Пайгамбар дуа кылса бул шифаны Алла Таала берет. Өзүң танда дейт. Дегенде ал аял айтат: "Мен анда акыретти тандадым" дейт. Акыретти тандадым. Болгону ушул жыгылганымда ауратым көрүнүп калып, ашылып калбаса болду дейт да. Болду дейт. Демек, ушул ыйманы күчтүү пайгамбарыбыздын тарбиясын көргөн сахабалар да булар. Дүйнөнү тандап кетсе де болот эле. Жок, мен акыретти тандадым деди. Хадис-ил кудусиде келет экен, Алла Таала айтат экен: "Эгер мен бир пендемди сынасам, эки көзүн алып сынасам, көзү көрбөй калса, ошого сабырдуулук кылган болсо, ошонун ордуна мен бейишти берем" деген. Бейиш менен сыйлаймын дептир Алла Таала. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, биз мына ушул жаатта эмне кылалы, бекем бололу, ойлонолу. Анан бир арабтын данышманы айткан экен: "Вассабру финнаибати сабун, лакин фавату саваби асабу" деп айткан экен. Маниси, чындыгында башка бир кыйынчылык түссө, ага сабырдуу болуу кыйын дейт экен. Кыйын. Бирок соопту албай калуу андан да кыйын дептир да. Соопко жетпей калуу андан да кыйын. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келет: "Янсибуллахул мавазина яумал кияма." Кыяматта Алла Таала таразаны коет дейт. Барыбыз билебиз. Ал таразага амалдарыбыз өлчөнөт. Фаюта би ахли салати. Намаз окугандар алып келинип, намаздары таразага тартылып, ошого жараша сообун алат дейт. Садака бергендер алып келинип, ал дагы таразага тартылып, ошого жараша сообун алат дейт. Андан кийин ушундай бир адамдар келет экен, амалдары таразага да тартылбайт экен, түз эле бейишке кетти дейт. Алардын китептери дагы ачылбайт. Таразага дагы амалдары коюлбайт, алардын үстүнө сооп жадырылат дейт.
нөшөрлөп сооктор берилет дейт. Анан ошолор кимдер экен десе, булар сабырдуулар экен да. Кандай амал менен периштелер да таң калат экен да. Десе айтат экен, биз бул дүйнөдө жүргөндө сыноолорго сабырдуулук кылдык, бирөөлөр зыян берсе дагы сабырдуулук кылдык, жамандык кылса дагы сабырдуулук менен кечирдик деп, мына ушундай жакшы амалдары менен таразага тартылбастан эсеп китепсиз түз эле бейишке кирет дейт. Түз эле бейишке кирет дейт. Алла Таала баарыбызды мына ошолордун катарында кылган болсун.